кырчынында өмүр кыйылды. Башкабыз эмне бүгүн дүң болобуз, эртеге дым болобуз, аркы күнү тим болобуз. Кыргызда бир сөз бар, атам десе дедирсин, ботом дедирбесин деп. Байкуш апасы менен атасы эмне болду ошо кыздын? Болгондо дагы жалгыз кыз экен. Бул өзүнчө көйгөй. Мен ойлондурганым таптакыр башка. Азыр ким айыптуу десе чекеден айыптууну табабыз. Милиция айыптуу, прокурор айыптуу, атасы айыптуу, апасы айыптуу, жаш балдар айыптуу. Биз айсбергдин үстүн гана көрүп атабыз, астын көрбөй атабыз. Бизге көрүнгөнү бир аз гана проблема, бул аппендицит. Ден соолуктагы проблема акыры бир жерден дөмпөйүп чыккандай симптому гана. Эгерде өлтүргөндөр кайра кылмыш кылып түрмөгө түшкөн рецидивисттер болсо мен макулдайт элем мындай. Көнүп калган акмактар экен, жүрөгү кара адам кейпиндеги айван шайтан деп. Эгерде Чикатилого окшогон тиш каккан кыкпаш болсо да мейли эле. Жаш балдарыбыз 20-дан 30-га жете элек. Үйлөнө элек бойдок балдарыбыз. Мына биздин келечегибиз деген, Кыргызстан эстафетасын алат деген, аманат улап кетет деген мурас кылып калтыра турган өлкөбүздө жигит кыздар ошолор. Ушуну кантип ойлонбойбуз? Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, замандаштарым, муну бир талкуулап албасак болбойт. Ким күнөөлүү? Бирөөнү айыптап коюш оңой эле. Өзү ушундай бир айыбыз, биздин бир өзгөчөлүгүбүз бар. Жыгылып калсак тепкичти күнөөлөйбүз, же карды күнөөлөйбүз, же музду күнөөлөйбүз. Ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчиликти алалы. Биринчи коом бардыгыбыз күнөөлүүбүз. Эмне себептен дегенде, байкаңыздар, мен достумдан коркпойм дейт, ашып барса сатып кетет дейт. Душмандан коркпойм, ашып барса атып кетет дейт. Мен кош көңүлдөн, кайдыгерлерден корком, ошолор бар үчүн аткандар бар, саткандар бар дейт. Ошол кыз кыйкырып баратса керек эле, жөн эле кетпесе керек эле. Бизге бар бир кыйкырып атабы, жардам сурап атабы, өлбө жаным өлбө, өзүмдүн көзүм көрбөсөм аркамды келип карчкыр жей берсин деген психология менен жашап калдык. Ошон үчүн кош көңүл болбойлу.